Жалал Абадтагы жогорку окуу жайларынын атынан келип, атайын үй тигип, Түркиядан келген улуу конокторду тосконго даярданып атабыз. Ушул даярдыктын ичинде биз атайын ушул жерде кадимки казан менен тулгага нанын жабылгандан баштап, каттама борсоктун жасалгандан баштап, атайын союштун союлуп, өпкөнүн куюлганы, быжынын жана башка бүт барлык кыргыздын каада салты менен тосол деген оюбуз бар. Анткени бул биздин бир чоң бренд боло турган, Кыргызстанды дүйнөгө тааныта турган, бир эле убакыттын ичинде бир канча жүздөгөн массалык маалымат каражаттары ошол өздөрүнүн маалымат булактарына даярдап, дүйнө жүзүнө көрсөтүп, Кыргызстанды сыртка чыгара турган чоң бир иш-чара болгонуна байланыштуу биз сыртта калбай өзүбүздүн салымыбызды кошолу деп чечтик. Бүгүн кечээ күнкү уккан жаңылыктарга ылайык мындан кийинки 4-үнчү бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюну Түркия мамлекети алып ошол жакта болот деген оюбуз бар. Ошондуктан биз быйыл эң жогорку деңгээлде, эң бийик деңгээлде өзүбүздүн маданиятыбызды, каада салтыбызды, үрп адатыбызды көрсөтүү менен бирге ушул эстафетаны биздин бир тууган түрк туугандарга өткөрүп берет деген ниетибиз бар. Atım Halil Şengül, Türkiye'nin Bucak şehrinden geldim. Bu Kırgızistan'ın 3. bulup atat hazırkı. Kuda kalasa 2 yıldan keyin 2020'da Türkiye'de bulut. Bu dünya tanıydı bu oyunlardı. Türk dilli memleketlerden keyinkisi Türkiye'de, keyinkisi başka memlekette buluşu mümkün. Kırgızistan'a 3. yolu oldu. Kırgızistan'a çoğun rahmet aytağız. Keyinkisinde de barınızlardı Türkiye'ye çağırabız.